Көзү мындай көрбөсө деле бирок жүрөгү көрөт экен да бул кишиникичи. Көз көрбөгөн менен көз көргөн экөө бирдей эле экен, чындап келсечи. Медакадемияда да окудуңуз, маалыматым болушунча. Ар бир күнгө жетип, ар бир секундга жеткен бул Аллахтан берген жакшылык. Сиз ошол иманга, намазга жана ушундай Аллахка дайыма шүгүр менен кантип келип алдыңыз? Кандай ойлор менен? Эгерде сен ошо намаздагы рахатты биле албасаң, анда сен Алла менен сүйлөшө албадың деп ойлойм да, менин жеке пикирим. Мен билишим боюнча Азамат ушул том китептерди жанагындай атайын ушул көз ажиздери үчүн даярдалган ушул чоң Куран китептерди окуйт. Ушул нерсеге келип биз шүгүр кыла турмасак, Аллах Таала мындан да чегине кылып берет. Кабыл алуу сезими кандай болгон? Анан ошону кантип өтүш керек? Эгер ыйман болсо, мен ойлойм, ал көрбөгөн инсан дагы бактылуу. Досторуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай досторуңуз бар? Ушундай досторум бар меники. Айтып коем, булар чыныгы бейиштин тургундары деп алар, мен сыймыктанам да. Сиз бакытты кандай элестетесиз? Көз көрбөй төрөлүп калбаса дагы, көзү көрүп төрөлгөнүнө шүгүр кылып айтканда мени өкүндүрөт. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла тааланыз менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кардактуу биздин Заман подкастынын көрүүчүлөрү, бүгүн буюрса сиздерге өзгөчө бир маек тартуулаганга аракет кылабыз. Учурдан пайдаланып, бизди колдогон Бакай исламга чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн студиябыздын коногу өзгөчө бир инсан, себеби анын көзү азиз. Бирок жеке мен өзүм аны менен аябай сыймыктанам. Себеби көзү азиз болгонуна карабастан, Медакадемиянын бүтүрүүчүсү, радиодо аябай көптөгөн жылдар бою эмгек кылган, 21 кылым радиосунда, Манас жаңырыгы радиосунда, Миң кыял FM радиосунда, Санжыра радиолорунда кызмат кылган, жалпысынан алганда бир 19 жылдык тажрыйбасы бар экен. Өзү дагы бир 20 жылга чукул ушул ибадат кылып, намаз окуп, Куран китептерин окуп, айтор мына бүгүнкү күндө өзүнүн жашоосундагы элдерге өрнөк катары көрсөтүп, көптөгөн жакшылыктарга кызмат кылып жүрөт. Азамат Бердияров мырза, ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Ушундай бизди чакырып, куттуу студияңыздарга, кош чакырыңыздарга Алла ыраазы болсун. Урматтуу достор, жакында эле дин устазы менен биргеликте ушул Рамазан айында 2026 жылы Азамат экөө чогуу умра аткарып келишти. Буга чейин дагы 23 жылдагы Азамат биринчи жолу умра аткарган экен. Андыктан ушул окуядан баштап койсок, дин устаз негизи ушул Азамат мырза сиздер менен умрага барат дегенде кандай ойлор болду сизде? Бул өтө таң калыштуу окуя болду. Себеби мага айтышты да, ошол силер менен бир ошол көзү азиз болгон бир киши барат умрага. Анан мен дароо эле биринчи суроо бердим, ошол кишини бирөө жанында болобу депчи, ким ээрчип, ким жардам берет деп сурасам, жок дейт. Эч ким жок. Ал өзү мындай мыкты, өзү баардык нерселерди кыла алат. Анан мен таң калдым да, бул кандай болот экен депчи. Анан кийин чындап айтканда, Азамат менен таанышканда, умрада чогуу жүргөндө, бул киши мындай башкача киши экен да. Мындай көзү мындай көрбөсө деле бирок жүрөгү көрөт экен да бул кишиникичи. Анан өтө сонун болду, аябай жакшы барып келдик. Чындыгында айтканда, Азамат ошол баардык нерселерди өзү кыла алат экен да. Өтө мындай самостоятельный болуп, даратканага кирип, менден дагы биринчи дарат алып, кайра чыгып, мени күтүп да. То есть мен таң калгам да, кантип ушундай киши мындай көз көрбөсө, бирок мындай пространстводо өтө өзүндү мындай комфортно сезип туруп, анан тез баардык нерселерди аткара берет экен да. Бул чындап мындай мен үчүн бул өтө чоң тажрыйбасы болду да. Машалла, эми сөз башынан болсун. Азамат мырза, ушул сиз үй бүлөңүз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө биз менен бир маалымат берип бөлүшүп айтып өтсөңүз. Чоң рахмат. Мен өзүм атым Азамат. 1991 жылы Нарын областына караштуу Атбаш районунда төрөлгөнмүн. Ал жерде төрөлсөм дагы, бирок Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын буйругу менен көзүбүз көрбөй эле төрөлгөнбүз. Бирок ошол эле учурда үй бүлөдө бул бир эле мен эмес, иним да көз көрбөйт. Бирок бул жарык дүйнөгө келгенде негедир баягы доктор айткан экен да, атам менен апамачы, биринчи уулумун, эң уулусумун үйдө дегенде, анан
эже байке балаңыздын көзү көрбөйт, төрөлдү. Эгерде мындай кандай десем бир кыйынчылык болсо, балким балаңар бияка таштап кетесиңер балким деп ойлогон экен. Эми малды элестетиңиз, 91-жылы көп элдер кыйналып аткан болсо, ачкачылык болуп аткан учур болгон ошол учурдачы. Анан бирок атам менен апама рахмат, ошол учурда дагы, бирок ошол учурда баягы динден кабары жок болсо дагы, бирок атам менен апам Алла ыраазы болсун, көз көрбөгөн баласын да таштап кетпестен, жок бул биздин балабыз болот, биз карайбыз, эмнеге антпейбиз деп, наоборот, бизди ошол жерден алып келип, татыктуу тарбиясын берип, ушул учурга жеткирди. Андан сырткары бизден кийинки карындашыбыз бар, ал киши көрөт, анан кийинки инибиз бар, ал көрбөйт. Демек бизге өйдөдө элек, ылдыйда жөлөк бул биздин карындашыбыз болот да, көзүбүз ошол киши. Анан экөөбүз эки жагынан көрбөйбүз, иним менен мен көрбөйм. Анан медакадемияда да окудуңуз, маалыматым болушунча 3 жыл массаж факультетинде. Ооба. Медакадемияда окудук, эми ал жерге биринчи барганда мен негедир окусамбы, окубасамбы деп жүргөм, бирок апабыз жок, балам бул керек, оку, үйрөнүп ал, аракет кыл, кийин нан таап жегениңе бул жакшы болот деген. Мен кантип окуйм, ал жерден баягы медиктер болсо мен окуй албайм десем, жок, бир жолу барып көр деди. Бардык, эми Аллахтын каалоосу менен, кудурети менен, күчтүү жардамы менен барганда биринчи жыл өтпөй калдым. Негедирчи, анткени ушундай балдар өтүп аябай сүйүнүп атат. Мен эшикке чыгып алып, апам мына мен окуйм дегенмин, мен өтпөйт экенмин десем, жок. Эч качан адам жеңилсе дагы бир кайра ошого аракет кылыш керек, тырышыш керек. Ийгиликке жетиш үчүн албетте кыйынчылыктар болот, бирок ошону жеңишиң керек деп, эмдик жыл келебиз деди. Эмдик жыл барып кайра аракет кылдык деп эме карабызбы, эненин баягы күчтүүлүгү, бул баласы болгон сүйүүсү дегендей, жок, менин балам сөзсүз түрдө эмдик жыл жеңет, эмдик жыл өтөт деп ниет кылган экен ата энебиз. Эмдик жыл келип аны тапшырдык, Аллах таала насип кылып өтүп кеттик. Анан биринчи киргенде бирок аябай таң калдым, анткени ал жерде өмүрүңдө баягы сөөктөр көрө элексиң, ал жердеги адамдар билбейсиң, анткени ал жердеги калган адамдардын баардыгы гана көрөт, бирок 20 эле адам көрбөйт. Элестетиңиз, 20 деген себебим, биринчи курста 10 бала окуйт, экинчи курста 10 бала окуйт. Анан дароо өттүк, өткөндөн кийин эле бизде айтып калды, эми эртең жатакканасынан чыгат деди да, бирок апабыз, бирок биз буга чейин баягы жатак мектепте окуган үчүн бизге кичине жеңилирээк болду. Неге десеңиз, анткени биз тамак аш кылганды жана башка нерселерди уже ага чейин эле өздөштүрө алганбыз. Анан апам ушу жатаканада жашайт экенсиңер деп бизди өткөрүп таштап кеткенден кийин эле биз үчүн аябай кызык болду. Эң биринчиси эле кандай десеңиз, жатаканага киргенде эле ажатканасы каякта билбейбиз, ашканасы каякта билбейбиз, анткени узун эле бир чоң коридор, бири-бирибизди издеп жүрөбүз, группалаштабыз, жатаканага келип жайгашкандан кийин эле. Анан ошол жерден кадимгидей эле бир күн кыйналдык. Эртеси күнү эле негизи мындай төрөлгөндөн бери көзүң көрбөйт, төрөлгөнүң бул жеңил болот экен, бир жерге батып көнүп кеткениң. Анан жерде дароо эле көнүп кеттик да, эртеси күнү эле баардыгын биринчи дуал менен кармап бастык. Кайсы жерде эмне бар, бүт баарын көрүп, үйрөнүп алгандан кийин эртеси күнү кадимгидей эле көз көргөндөрдөй эле. Ошол имаратты сиздер кандай мындай акылыңыздарда бир сактап каласыздарбы? Эми кээ бири көз көрбөгөндөр акылында сактап калат, анткени кайсы жерде эмне бар. Биз колубуз менен бар эле бир көргөндө дароо ошо эсиңде калат да. Бул жерде бул бар экен, бул жерде бул бар экен, бул жерде тиге бар экен, билип каласың. Мисалы бизге караганда көз көргөндөр аны кээ бир көз көргөндөр баягы сактай албай калат экен дагы, эс тутуму кичине мындай кандай десем, бир тутуму азыраак болот дагы. 2 жолу көргөндө эстеп калат же 3 жолу көргөндө. Биз бир нерсени мындай адам менен жолукканда деле же бир имаратка киргенде дароо жаттап калса, ошол жерде адашпай таап бара турганга мүмкүн болот. Бирок чындап айтканда, могул Азамат өтө массажды мыкты кылат да. Себеби биз мына умрага канча почти 30га жакын киши барганбыз. Анан көпчүлүгү биздики эркек байкелер, эркек балдар болчу. 3 эле аял барган биз менен, калгандар баардыгы эркектер болчу. Анан кадимкидей мисалы үчүн умрада көп басасың да, чарчап каласың, бел кармап калат, себеби көп мындай кыймылдайсың. Анан кээде баш ооруп калат. Анан Азамат бир аз эле массаж жасап койсо, кадимкидей жеңилдик кыласың да. Анан чындыгында айтканда мындай аябай сонун жасайт да. Машалла. Менде мындай бир суроо дайыма ошо акылымда болот. Ушул көзү азиз адамдар кандай укташат, кандай койгонушат, себеби дайыма караңгы. Ошол жашооңуздарда кандай калыптанат?
Эми көз көрбөгөн адамдар сиздерге окшош эле кадимгидей уктайбыз, кадимгидей эле турабыз, бирок ошонун арасында көз көрбөгөн инсан элестетесизби? Ал өңүндө көрбөгөн инсан мисалы кошумча кошуп кетелик, түшүндө да көрбөйбүзбүзчү. Мисалы сиздер көрөсүздөр, бирок түш көргөндө түшүңөрдө да көрөсүңөр да. Биз такыр көрбөгөн инсан ал өңүндө да көрбөйт, түшүндө да көрбөйт. Эми элестетип көрүңүз. Түш бар. Түш бар. Кадимгидей эле силерге окшоп күндүз эмне менен аралашсаң, баягы бир окуйда болуп кетти го, балык жесең сууну элестетесиң деген сыңары эле. Эмнени күндүз көрүп аралашсаң, ошо түшүңдө көрөсүң, угасың да, бир эле. Бирок өң түс ал жерде көрүнбөйт кадимгидей. Аны ойлоп калдым, демек көрбөгөн инсан түшүндө да көрбөйт экен. Таптакыр. Анткени азыр мисалы биз кызыл, жашыл, ак, кызыл аны өңдө элестете албайбыз. Мисалы бизге кызыл деп койсо, демек кызыл экен деп коебуз, бирок чындап келсе кызыл кандай билбейбиз. Ак өңдү кичине элестетебиз, кандай десеңиз, мисалы акты кандай элестетет десеңиз, эшикке чыкканда күн жылуу болуп сезилет, демек ак ошондой болуш керек деп ойлойбуз да. Караңгы го билесиз, анткени күнүгө 24 саат убагында канча мүнөт, канча секунд болсо, биздики ошондой капкараңгы. Ошон үчүн биз аны жакшы таябыз. Мисалы азыр устаз экөөңүздөр көзүңүздөрдү жумуп көрсөңүздөр, эми ошо көзүңүздү бир 30 эле мүнөткө жумуп, 30 эле мүнөткө жумуп туруп, өзүңүз күнүмдүк эле кылып жаткан нерсени кылып көрсөңүз, мисалы да, чай ичип, ошо эле намаз окуганда, ошо эле күнүгө коомдук унаага түшкөндө, демек өтө кыйын. Биздики альхамдулилла шүгүр ошол нерсеге Аллахтын кудурети менен көбүнүп үйрөнүп калганбыз. Мен байкадым, эми Азамат менен белгилүү бир убакыт таанышпыз. Анан дайыма ушул жанында отурган кезде мындай WhatsApp'тан бир каттар келсе, анан бат угат экен да, голосовойлордучу. Аябай бат, мен укпайм, деп эле сүйлөп аткан, бирок түшүнөт экен да, ошондой бүт кандай жөндөм ачылабы же бул? Бул сонун суроо болду. Көп киши ушундай суроо берет. Анткени эмне да, биз башында телефон колдонгондо ал сүйлөй турган программа жок болчу. Ал маалда силерге окшош эле жөнөкөй кнопкалар бар телефон болчу, бирок ал маалда биз контакттын баарын жатка билчүбүз. Азыр да жатка билем, ошо учурда да жатка билчүбүз. Анан кыйын болчу. Ким чалып атат, ким эмне кылды карап бер деп. Анан азыркы учурда баягы техника өнүктү, азыр жеңил. Мисалы сиз айткандай эле SMS билдирүү келет. SMS билдирүүнүн эң катуу, эң бат сүйлөгөн скоростуна коюп туруп, ошо менен угуп үлгүрөбүз. Неге десеңиз, анткени көз көрбөгөн инсан ушундай болот экен, Аллахтын кудурети менен угуу сезим өтө күчтүү болот. Памятиңде мындай зирегиң күчтүү болот. Дароо угасың, ал эмне деп жазып атат, анан сырткы ал жерге келген жана быйтыкчалардын баардыгыны кандай болгон азыр чөтөт берген, анын баарын угуп жаттап кайра тиеше жооп бере бересиң. Бул биз үчүн кыйынчылыктар эмес, оңой, жеңил эле. Көнүмүш эле адат, кадимгидей эле. Бир жолу ушундай жолуксак, анан ушундай бир белек бердик да немеге, Азаматка. Анан Азамат айтат, мен муну сезгем дейт. Анан кандай сезгенсиң десем, биз дейт ушул адам алдыңа келгенде ал сага бир жакшылык кылабы же зыян кылабы, дароо сезебиз дейт. Ооба. Ошондойбу? Сезилет, анткени көз көрбөгөн инсан элестетесиздерби? Адам сүйлөп атканда ал кандай, алыс жактан келе атканда эле аны биз билебиз. Ал кандай маанайда келе жатат, ал сага сынагалы келет абы, же бирдеке кылгалы атат, дароо сезип, алдын ала туюп турасың. Мисалы, мен мындай түшүнөм да, көзү көрбөгөн менен көз көргөн экөө бирдей экен, чындап келсечи. Неге десеңиз, азыркы учурда көзүң ачык, бирок ал инсан деле көрбөйт, кошо кетелик. Неге десеңиз, эгерде ал деле көргөн инсан чындап эгерде көрө турган болсочу, анда ар бир инсандын кылып жаткан жакшылыгын көрүп ошого рахмат айтмак да. Биз агырында көрбөйбүз, бирок сезип турабыз, алдын ала адамдар бар, кандай реакция кылып атат, кандай кылып атат, эмне кылып атат. Жада калса билесизби, мисалы сен менен таанышып сүйлөштү, бирок бир 20 жыл же 10 жылдан кийин келсе деле ал адамды тааныйбыз. Неге десеңиз, ал адамдын жити калып калат, жити менен тааныйбыз. Канча укмуш кийим кийбесин, укмуш атырды сеппесин, бирок Аллах Таала берген жит адамдан эч качан эч жака кетпейт. Ошол аркылуу биз оңой эле адамдар таап алабыз. Жеңил болуу үчүн. Машалла. Ошондо ар бир адамдын өзгөчө ошого гана таандык бир жит бар экен. Албетте, өзүнчө жит бар. Ал жит дүйнө жүзүндөгү эң кымбат атырдан да кымбат атыр. Анан лайфхакты айта кетелик. Негизи көптөгөн айымдардын баардыгы чындап келсе эле эмнесин карап биринчи мырзалар сүйөт десе, анын кийим карап экен. Чындап келсе ошо эркектин житин сүйүп калып, анан кийин ошо аралап калат экен да. Ушундай уникалдуу житин. Машалла. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
миск колдонгонду өзү жакшы көргөн жана ошого сүннөттү элдерге жайылткан, туурабы? Миск тууралуу кандай сүннөттөр бар устаз? Кандай хадистер бар? Хадистер бар, албетте. Мисалы үчүн жума күнү сөзсүз мындай жакшынакай атырды колдонуп, мындай элге жагымдуу болуш үчүн, периштелерге жагымдуу болуш үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дайыма мискти атырды колдонгон да. Ким мисалы үчүн хадия алып атканда жана миск алсаң, ошол акчага мындайча айтканда акыретте жооп бербейсиң деген чынбы? Аны уга элекмин, болушу мүмкүн. Машалла, мен кабарым боюнча ушул азаматтар театрга да барасыңар, кинода көрөсүңөр. Ушул кино кандай кино көрөсүңөр? Өтө сонун суроо. Мисалы мен өзүңүз айткандай, баягы төмөн айткандай, радиодо иштеп жүргөндө да негизи кинотеатрга барганда элестетесизби, көз көрбөгөн инсан бул биринчи эле үнүн укканда ал кандай болуп атат, башы кандай болду, аягы кандай болот, ортосу кандай бүтөт билесиң. Анткени сценарий кандай экенин сразу эле түшүнүп коесуң. Ошол эле учурда мисалы бир 100 сериалды болобу, 40 сериалды болсо деле башын көрүп, ортосун билип койсоң, демек аягы мындай болуп бүтөт, бул мындай тигини билип коесуң. Бирок ошол жерде аткарып жаткан актерлордун дагы канчалык түрдө мындай бир чын жүрөктөн аткарып жатканы, ошол эле учурда ал канчалык түрдө мындай образга кирип аткарып жатканын ал жерден билип койсоң деле болот. Анан досторум айтып калам, көзү көргөндөргөчү, жүр кинотеатрга барып келсем, сен көзүң көрбөсө кантип барасың дейт. Мен тамашалап коем. Мен кечинде көрбөйм да, күндүз көрөм, анан көрө кечиндеги сеанстарга көрүп келет десе, алар таң калып калышат. Мен сен чын эле көрөсүң дейт. Анан айтып коем, көрө турган болсом анда күндүз деле көрбөйт белем. Баардыгын биз жүрөктүн көзү менен көрөбүз, Аллахтын өкүмү менен десем, мен буга чекте ойлогон эмес экем дейт да. Көз көрбөгөн инсан кинотеатрга барып кино көрүп, спектакль көрүп, ошол учурда презентацияларга барып, ошол учурда концертке барып келсең да таң калышат. Демек көз көрбөгөндөр деле бизге караганда жакшы жашайт экен. Алар көрүп, аралашып, билип, туюп дейт. Карабайсыз, бул да болсо бир Аллахтын бизге берген бир жакшылыгы да. Анткени азыр канча мисалы көз көргөн инсандар бар, бирок ошол эле учурда маданият колдобой, же болбосо бир театрга келип көргөндүн ордуна аны көрүп бөлөк жумушту бүткөрүп алып, бирок театрга келип көрөт. Биз телекаршы театрга да келебиз, көрүп, карап, элдер менен кошо аралашып турабыз. Машалла. Биз ошол азамат менен 10 күн жүрүп келдик чогуу умрада. Анан азаматтын бир өзгөчөлүктү байкадым. Бул баскан ар бир жемеге шүгүр келтирет да. Дайыма алакыма шүгүрлөр болсун, дайыма мындай ыраазычылык алак айтат да, андан мындай таң каласың да. Мисалы үчүн сиз ошол иманга, намазга жана ушундай Аллахка дайыма шүгүр менен кантип келип алдыңыз, кандай ойлор менен? Бул өтө сонун суроо. Мисалы билесизби, ар бир күнгө жетип, ар бир секундга жеткен бул Аллахтан берген жакшылык. Мисалы мен азыр отурам, альхамдулилла шүгүр. Бир ушундай бир учур болду. Бир жолу Борбордук мечитте баян болот деди. Биз баары чакырды да, көз көрбөгөндөрдү, дудуктарды чакырды, баса албагандарды чакырды. Баардыгыбыз отурабыз. Анан биздин жаныбызда бир 5 көз көрбөгөн отурган, бир малда Аллах таала мээримдүү, райымдуу зат үн чыкпай калды да. Биз баягы көрбөгөн жаныбыз, бул киши бир эшикке чыгып кетти, бири-бирибизди кармалып издеп калды. Демек ошол киши элестетесизби, колу менен жана дудуктарга кадимгидей түшүндүрүп берип аткан. Монтпен түшүндүрүп берип аткан экен. Биз баягы үнү менен угуп калдык, кол менен кыймыл аткан сезиктен мен ойлодум, Алла, ошондой бизге караганда ал көз көрүп турат да, бирок сүйлөй албайт, бирок уга албайт. Бирок ага караганда биздин жашыбыз альхамдулилла шүгүр экен дедим да. Демек мен көрбөсөм дагы апамдын үнүн угат экен дедим да. Көрбөсөм дагы элдер менен сүйлөшө алат экен. Мен көрбөсөм дагы ар ким менен отуруп, анын сырын угуп, сырдашып, өзүмдө болуп жаткан нерсени, өзүм ичимде кайнап жаткан нерсени ага айтып, аны менен сүйлөшө алат экен. Демек Аллах таала мага ага караганда сонун мүмкүнчүлүк берген экен, альхамдулилла шүгүр дедим да. Аныкы да жакшы. Эмнеге десеңиз, ал көрүп атат, бирок сүйлөшө албаганы, уга албаган, аныкы менен кыйынак экен. Ар жакта эле ошол жакта бир эки буту баспаган инсан отурду. Ал инсан айтат, бунуку менен да жакшы экен. Неге десең дейт, мен сүйлөйм, угам, бирок мен баса албайм, бул мага караганда басат. Демек ар бирөөбүз бири-бирибизди карап шүгүр кылдык дагы, анан үйгө келип ушундай ыйлат. Неге десезби, Аллах таала ушундай инсандарды көргөзүп жатса, демек алтын саны бар, аман эсен жүргөн инсандар, булар чыныгы көрбөйт экен, чыныгы буттары баспайт экен, чыныгы кулагы укпайттар экен. Неге десеңиз, анткени ал угуп турат, демек бунун укканы калп экен. Ал көрүп турат, демек бунун көргөнү калп болуп атат. Көргөнү калп болгон себеби Аллах таала ушундай сонун нерселерди берип, ага ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер кошуп алдына алып келип койсо дагы көрбөй билбей жатканы, демек угуп туруп укпаганын, көрүп туруп көрбөгөнүн
кыйын экен, Алла көрбөгөнүн курусун деп анан тоо келтирип келсин да. Ошого мен ар бир минут сайын шүгүр кылам, ар бир минут секунд сайын Аллахта берген ар бир неаматына шүгүр дейм. Ошого ар бир инсан эгерде шүгүр дей турган болсо, Аллах Таала эффект бере берет. Алхамдулилlah, шүгүр. Машалла, ошол динге болгон жашоо кантип ошол диндин түшүнүгүн үйрөнүп баштадыңыз? Канча убакыттан бери ушул динди практика иретинде амал кыласыз? Эми динди албетте сөзсүз түрдө ар бир инсан эгер акылы бар боло турган болсо эле ойлонот го. Мен да кичи кезде ойлончумун. Демек мен жөн эле келип калган жокмун депчи. Аллах Таала ушундай зерек кылып жаратканга алхамдулилlah, шүгүр. Өзүмдө мындай ойлой берчүмүн. Демек бул колуңду бирөө берген жок. Демек буну бирөө кыймылдаткан бирөө бар. Бутуңду кыймылдаткан бирөө бар. Ошо ким болуш керек деп издеп жүрчүмүн негизи кичи кезде элечи. Бирок анан Аллахтын өкүмү менен Аллах Таала насип кылды, ошо бир ушундай бир туюм берди, ушундай бир сезим берди. Демек баягы тегере четине кээ бир чоң байкелер келип калганда намаз окуш керек, намаз окуш керек дечи. Мен ал маалда намаз окуйм билчү эмесмин, бирок намаз эмне экен, кандай экен ошолордон угуп, демек муну дагы башкарган, бизге буйруган бирөө бар экен деп туюп, сезип, изденип баштадым. Анан Аллахтын өкүмү менен Аллах Таала хидаят берди, жакшы байкелер себеп көрүп калды. Анан Аллах Тааланы тааныгандан кийин такыр бөлөк нерсе экен. Анткени баягы бар го, 1-класска бара элек инсан бөлөк, баргандан кийин бөлөк кошосуңар эле. Аларны таанып, демек ар бир мүнөт сайын мен Аллага шүгүр келтирип калдым да. Демек Аллах Таала мени таштап койбостон, бул дүйнөдө бөлөк бирөөгө берип койбостон, намаз окутуп, өзү менен тааныштырып, өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берип, өзү менен сырдашканга мүмкүнчүлүк берген бул алхамдулилlah, шүгүр. Ошондон кийин баштап калдык. Машалла. Анан мындай намаз окуганда кандай сезимдер болду? Ушул намазды түшүнүп окуганда кандай сезимдер болду ибадатта? Башында эми окуганда билчү эмесмин, анткени баягы фарз кайсы, сүннөт кайсы, нафил намаздар кайсы билбей эле баардыгын кээде ичинен окуйсуң, кээде сыртынан окуйсуң, бирок эрежесин билгенден кийин билесизби, бул өтө чоң рахат. Эгерде сен ошо намаздагы рахатты биле албасаң, анда сен Алла менен сүйлөшө албадың деп ойлойм да, мен жеке пикирим. Эгерде сен жаратканың менен ушундай сырдашып, сенин могу көкүрөгүңдө кайнап жаткан нерсенин баардыгын айтып, сен ар бир нерсеңди сен чечип ала турган болсоң, бул сен Аллах Таала менен болгон эң мыкты байланышың деп ойлойм да. Анткени мен алхамдулилlah, шүгүр, мактанбайын. Бул жашоодо болуп жаткан нерсе, кандай кыйынчылык келбесин, кандай бир муктаж келбесин, дагы мисалы үйдө өдөлдү да, кээде туугандар айтып калат, акчаң деле барып турбайбы? Жок, койчу, акчаң эч нерсе эмес. Мен 2 рекет намаз окуп калайын, Алладан сурайын деп 2 рекет сөзсүз түрдө шүгүр намаз. Жосо акчам чөнтөгүмдө бар болсо делечи, 2 рекет хажат намаз окуй алам. Мына мен эч кандай акчам жок. Чөнтөгүнө бул акча деле эмес. Сен өзүң жардам берчи деп чыксаңчы, ошол акчаң Аллахтын кудурети менен элестетесизби? Ошол акчаң көбөйүп, ала турган нерсеңди Аллах Таала казнасын берип коет. Алар жана сен күтпөгөн жерден бирөө хажа кылат, дагы бирөө нерсе кылып, 2 эселеп келип өзүңө жетип, өзүңүз кар бөлүк бирөөгө жетип калат. Караңыз, эгер ушундай ишеним болсо, ошол нерсени Аллах Таала берет экен да. Азыр ошо ишеним жок болгон үчүн ар бир инсан намаз окуйт, бирок дагы баягы тилеги ишке аша элек, дагы кыял ишке аша элек, баягы көйгөй, баягы маселеси дагы чечиле элек. Ошого Аллах Таала мага мындай бир сүйүнөм да, бөлөк инсан караганда мага ушундай мүмкүнчүлүк берген, бул Аллахтын мага кылган бир жакшылыгы деп сыймыктанам. Машалла, Алла Таалам кабыл кылсын. Сиз айткан сайын мен мындай жашоомо ыраазы болуп, сиз айткан сайын өзүмө кээ бир учурда эмнеге мынчалык мен шүгүр келтирбейм деген ойлор пайда болуп атат. Менде дагы иншалла биз дагы шүгүр кылган адамдардын катарына кирели. Эми ушул жашоодо мисалы үчүн сиздер деген ушул бир тууганыңыз жөнүндө дагы айттыңыз, ушул иниңиз көзү азиз деп. Ушул иниңиз ал дагы ибадат кылабы, намаз окуйбу, ал эмне менен алек болот? Ал киши дагы ооба, бир тууганыңыз намаз окуйт, экөөбүз намаз окуйбуз. Анан эмне болуп калды, баягы намаз окугандан кийин адам бөлөкчө өзгөрөт экен. Неге десеңиз, Аллах Таала акырын оңдойт экен көрсөчү. Бирок ошол окуурдун алдында апабыз негизи бизге мындай бир биз чоңойгондо апабызга кийим алып берет, көйнөк алып берет, атам өкөңөргө дегенде аябай кыжалат болчу экен да. Балдарым кантип алып берет, өкөтөн көрбөсө дечкен. Бирок билесизби, ошондой эле Аллахтын кудуретин карабайсызбы? Мен ал маалда намаз окуй элек болсом да, бир баштап аткан болсом дагы, Аллах Таала мага ушундай акыл берди. Бир калп айтпасам 12-15 жашымда эле апа, 2 көзү көрбөгөн балаңыз бул сиздин бакытыңыз деп чочуп кетиптир да. Кантип мен 2 балам көрбөсү мен үчүн бакыт дегенде айткан экен. Сиз кылып жаткан, атам өкөңөр кылып жаткан курбанчылыктан
Аллах Таала ыраазы болот, баарыбыз иншалла беш киргизет. Биз чоң ойгон нерселерге көйнөктөн иншалла түрүн алып беребиз дегенге ошону Аллах Таала аткарып койду, карайсызбы? Демек бул намаздын кудурети, Аллахтын кудурети мененчи. Аны ошентип иниме көсөң намаз окудук. Бирок намаз окуганда билесизби? Кээде ал иниме аз менен жакшыраак да 2001-жылы болот. Мен көрөм дейт да, мен көргөнгө аракет кылам, мен көзүм көрүп кетсе экен деп ошентип киши кыялданат. Мен тилекке ашына барат. Жок, көзүм көрбөй койсо экен, мен Аллах Таала сактап койгонго шүгүр дейм. Анан айтам, көзүм көрүп кетсе эмне кылмак эле, көз бирибизге сурап калабыз да. Ал ойлонуп калат, эмнеден баштасам дейт. Мага сурайт, Азамат беке, сиздин көзүңүз көрүп кетсе эмне кылмак элеңиз дейт. Мен айтам, дароо көзүм көрүп кетсе, ошо бир как бир секунд көзүм көрүп кетсе, балким Куран китеп болуп калсачы, алиф деген тамганы көрсөм кана деп мен кыялданам. Вдруг секунд көрүп калсачы, мучут болуп калса. Неге дебесизби? Алиф деген тамганы эгер мындай ойлонуп көрсөң, түз таякча, үстүнө бир чекит бар. Жакшылап акыл бар адам ойлоно турган болсочу, бейишке түп түз эле кирип кеткен мүмкүнчүлүк бар. Караңызчы. Ошон адамдар ойлонбойт да. Кээ айтып калат, анан дагы бөлөк көзүңүз көрүп кетсе эмне кылмай элеңиз дейт. Кээде коркуп кетем. Неге дебесизби? Балким көзүм көрүп кеткенде, балким мен жаман адам болуп калмакмын балким. Балким мындан дагы үшүмүшүк адам болуп кетмекмин. Бирок Аллах Таала намаз окутуп, көзүн көргөзбөсө дагы сактап койгонуна шүгүр дейм. Бирок ошол эле учурда билесизби? Кээ бир туугандарың же кээ бир жора жолдошуң айтып калышы мүмкүн. Сиз апаңыз кантип элесиз деп берип калат кээдечи. Биз эми көз көрбөгөндөн бери бул дүйнөгө төрөгөнбүз жарты билбейбиз да. Өзүбүздүн элестетесизби? Өзүбүздүн жада калса күнүгө эле жууп жүргөн бетибизди көргөн эмеспиз, элестетиңиз. Ал кандай, кубанганда апаңдын жүзү кандай болот, кайгырганда жүзү кандай болот, баласы ооруганда күйпөлөктөп күйгөнү кандай болот, аны билбейбиз да. Кийин мен ойлоп калам, элестетесизби? Дурук көзүм көрүп кетсе, алыс жактан апаң менен атаң келе жатса, мен тааныбай өтүп кетишим мүмкүн да. Неге дебесизби? Анткени ал инсанды мен өмүрүмдө көрбөсөм, аларды мен кантип тааныйм? Туурабы? Демек караңыз, ошого Аллах Таала берген ар бир жакшы нематка шүгүр дейм да. Көзүм көрбөсө дагы иншалла акыретте көрөбүз. Акыретте эң мындай масло, эң уникалдуу көз менен Аллах Таала Кудайыбызды көргөзөт деп, көз бирибизге дыктан келип калабыз. Ошондой болуп калат. Карабайсызбы, Аллахтын кудурети бул. Карасаңыз, ушул бул көздөр өмүрүндө арам нерсени көргөн эмес да. Бейишке кирет да, иншалла. Бир айткан эмет коет, эгерде үйлөнүп калсаңар дейт, аялыңар аябай страшный болуп, тим укмуш суу эмес райсук болуп калса эмне болот дейт. Силер райсукту көрөсүңөр. Биз көкүрөгүнө толгон мээримдүүлүктү, жумшактыкты, берешендүүлүктү, ыймандуулукту көрөсүм. Анда мага да ушуну тандап бериңиз, аны тамашалап калам. Анда силер очередке туруп атсам күлүп калат жанда досторумчу көргөн инсандар. Ушундай болуп калат. Кстати, Азамат, үйлөнө элек. Эми буюрса ошол биздин көрүүчүлөр эгер жакшынакай кыздар болсо, ошол Азаматка жазып эметсеңер болот. Иншалла, Кудайым буйрса. Иншалла, көз тийбесин. Алла берекет берсин буйрса. Азамат, мен билишим боюнча Азамат ушул том китептерди жанагындай атайын ушул көз ажиздер үчүн даярдалган ушул чоң Куран китептерди окуйт. Иншалла, ушул Куранга болгон сүйүү, ушул Куранга болгон мээнет кандай мындай бир таанышуу кандай болду? Кандай болуп атат азыркы учурда? Бул өтө сонун суроо. Мен бул дүйнөдө азыр эмне таптың десечи, эң биринчи эмне таптың жесе, эмнеге жеттиң эле десе, мен бул дүйнөдө эң биринчи жеткен жеңишим бул Алланы тааныган. Экинчиден Алланын менен сүйлөшкөндү туура таанып, анан Аллах Тааланын тилин үйрөнүп алганга сүйүнөм. Неге десеңиз, бул Куранга боло турган сүйүүм, ага болгон бир умтулуум, элестетесиз, бир мечитке кирсең эле баардыгы эле бир жерде отурат да, бир бурчта. Бирөө пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп атат, бирөө дагы бир нерсе, бирөө дуа жаттап атат, анан мындай отуруп кыжалат болдум да, Алла, баардыгы эле китеп окуп атат. Сен кадыр затсың, ушундай инсандарга ушундай китеп окуганга мүмкүнчүлүк берип атасың. Эмнеге көз көрбөгөндөргө ушундай окуганга мүмкүнчүлүк жок? Сен кудуреттүү затсың, окутчу, бизге да үйрөтчү десек эле, ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Анан кийин билесизби, Аллахтын кудурети менен бир байке келип эле ушундай бир окуй турган жер бар экен. Бирок ал Татарстанда деди да. Ушул жерге барып көз көрбөгөндөр Куранды окуп үйрөнүп келсе болот экен. Кыргызстанда жок экен, бирок ал жерге бир 60 000 сом менен барат экен деген. Ал 2016-жылдары ал бир тойлуу чоң акча болот. Аны каяктан табабыз эле? Жок, мен Аллах Таала мага чечип берет деп эле 2 рекет намаз окудук. Аллахтын кудурети менен эле
Анан бияктан ата болгондо карабайсызбы? Болгондо кыргыз эмес. Болгондо да ата теги эч кандай мусулман эмес. Кадимги эле орус бир туканыбыз Николайдан киши болчу. Ошол кишиге Аллах Таала хидаят бербей, аны элестетпей, аял да көрбөйт, балдары да көрбөйт, өзү да көрбөйт. Ошол инсан Татарстанга барып Брайльди Куран менен үйрөнүп келип, бизге сабак берип, 3 айда майылым санды бүтүрүп, Аллахтын кудуретин Куран окуп баштадык. Эми ошол көз көрбөгөндөрдүн Куран китеби элестетесизби? Салмагы 25 килограмм, баасы $5000. 6 китеп болот. Кээ бир китептер 10 китеп, кээ бир китеп 12 китеп болот. Элестетиңиз, сиздин колуңузда кичинекей 30 пара китеп, бир китеп болсо, көз көрбөгөндөрдүкүндө ал 6 китеп, 12 китеп, 10 китепке чейин болот. Ошону каз жакка барып көтөрүп барып окуйбуз, көтөрүп келип кайра коебуз. Бул Аллахтын мага берген бир эң чоң жакшылыгы. Ошо китепти окуп үйрөнүп, азыр да болсо кичинеден четинен жаттап, устазга тапшырып атабыз. Бул Аллах Таала берген мага бир эң кымбат, эң бул дүйнөдөгү табылгысыз жакшы нерсе. Аны ошого кыстырма. Мисалы азыр баягы айтып атпайбы, акыретте көз көрбөгөндөр көрөт, көз көрбөгөндөрдүн даражасы бийик болот дейт го. Эми 8 миллиард инсан ушунун кадырын билип, азамат көрбөгөн көзүңдү мага бересиң деп миллион акча алып келсе да бере албайм. Анткени бул өтө кымбат нерсе экен да көрсөчү. Макул бул дүйнөдө көрбөйт, бирок акыретте Аллахтан жаман биринчилеген. Анан могу хадис мага такай стимул берет, көз көрбөгөндөргө да айтып жүрөм. Айтат го Аллах Таала, кимдин 2 кымбат нерсесин алсам дейт, ал бул дүйнөдө каниет кылса, шүгүр кылса, тооба кылса, мен аны бейишке киргизмейинче уялам деп Аллах Таала өзү айтып атса, кайсы арыма мен бул дүйнөдөгү кичине сүзүп алганым, жыгылып кеткеним, люкка түшүп кеткеним, туалетке түшүп кеткендерим үчүн мен кайгырышым керек. Жок, мен арты сүйүнүшүм керек. Алхамдулилlah, шүгүр, Аллах Таала мени сактап койгон үчүн. Бир жолу ушундай учур болду, элестетиңиз. Бир айга бирөөгө конокко барып, туалеттин тешиги чоңкун ошого түшүп кетип, мойнума чейин түшүп кеткем. Мойнума чейин түшүп кеттим. Жанагы нажаскага салган чакасы башыма кийилип калды, элестетиңиз. Кийилип калды, бирок ошондо шайтан мынтип атат, напсы да. Ыйлабайсың, мен эмнеге ыйлашым керек? Анткени мен пайгамбар сүннөтүн аткардым, сол бут менен кирдим, дуасын айттым. Аллах Таала мени сактап койду. Эгерде мен Аллах Таала уштерден наалат кылып, шүгүр кылып, келтирбей, тооба кылбаганда, Аллах Таала уштерден чыгарып алып, мен жанымды алып таштады, мен кандай абалда калмакмын? Наоборот, чыктым дагы, Алла, бергениңе алхамдулилlah, шүгүр. Кийим эч нерсе эмес, жууп аласың. Тиги булганыкка же эч нерсе эмес, жууп койсуң. Бирок Аллах Таала мындан да кымбат кылып, жана хадиске дароо көз алдыма тартылды да, Аллах Таала бейишке киргизмейинче уялам деп айтып атса, мен ооруганым эч нерсе эмес деп кайра өзүм позитив менен шүгүр кылып чыксам, жанымда байкер ыйлап атат. Эмнеге десем, биз ойлогонбуз сен азыр чыкканда аябай катуу ыйлап, жок, эмне ыйлашым керек дедим. Аллах Таала мени сактап койсо. Ошого ошол элестетиңиз, бир жолу 4 машинанын ортосуна калып калбадыкпы. 4 машинадан келип туруп сүзөйүн деп токтоп калды. Водительдер чапаны менен азыр ачкым жок болчу, таягым жок болчу. Монтип жулкулдатып атат, төртө чагым. Сен массыңбы? Чегип алгансың, юлуп баратасың дейт. Алмада окуучу болчу, анан айттым, көзүс көрбөйт болчу. Десем, деп ойлонуп калдым. Караңыз, Аллах Таала күтүлбөгөн жерден бизди сактап атса, күтүлбөгөн жерден куткарып атса, анан болор болбос нерсеге кайгырып ыйланганың бул жөн эле шылтыгы дейм да. Демек азыркы учурда биз эле майып эмес, баардык инсан майып экенин көрсөчү. Ошого ынандым азыр. Алхамдулилlah, шүгүр деш керек. Карасаңыз, Нурстам аке, биз 500 сомго Куранды сатып албай, окуп албай жүрөбүз. Элдер $5000 10 чактай мындай чоң китептерди сатып алып окуп атат. Ооба, шүгүр. Ал китепти башына аларды карабайсызбы? Баягы 5000 болсо кичине утуп элеккен да. 5000 чын эле $5000 деп мен тамаштап коюм келебичи. $5000 бар, берейин, не алып алсам? Бер турчу машина алган, бер турчу бизнес кылган дейт да. Мен айтам, караңыз, сиз ушундайсыз. Бир көз көрбөгөн ыйлап жатат. Жок дегени бир Алланын сөзүн окуп үйрөнө алсам канааттин дейт. Баса Куран алипеси көз көрбөгөндөргө $1000 турат. Сиздерге болуп-болбогондо 100 сом чаң басып байкуш качан мен окуп кеткен деп жатса, биздики $1000. Азыр Аллахтын өкүмүнө караңыз, сиздерге окшогон жакшы инсандар дуа кылып атып, Кыргызстанда Куран алипеси чыгып баштады. 2 тонн болот, бирок 2 тонн бири 10.000 сом болот. 10.000 сомго сиз бир көз көрбөгөнгө бир малимсан сатып берсеңиз болот. Мына Кыргызстанда алхамдулилlah чыгып атат азыркы учурда. Бул Аллахтын кудурети. Сиздерге да рахмат. Анткени сиздер дуа кылып, сиздер ыйлаган үчүн Аллах Таала бизге да ушундай жакшылык берет.
Машалла өтө сонун. Чындап айтканда мурда мен мисалы үчүн ушундай көз азистерди сүйлөгөн кишилерди жалаң гана мындай протестанттар келип ошолорго Библия түшүндүргөнүн көрчүмүн да. Бирок ушундай мусулман келип ошол Куранды үйрөтүп, Куранды түшүндүрүп эметкендерди көрө элекмин да мурдачы. Бирок азыркы учурда Кудайга шүгүр ушундай көз азиз болгон сүйлөгөн кишилердин арасында мусулмандар өтө көбөйдү. Жана алар ошол бири-биринен даават кылып, кадимкидей өзүнчө бир мындай кыймыл болуп калыптыр да. Бизде чемпиондорубуз да бар го, ооба, көз көрбөгөн. Жалалдин Байкебай, жаңылышпасам, ооба. Ал деген ушундай жеңил атлетика менен алек болуп, аябай чоң жеңиштерди мамлекетибиздин туусун көтөрүп алып келип атат. Көз тибесин, Кудай таалам дагы көп береке берсин. Анан мен биздин мамлекетибизде өзгөчө көпчүлүк мына Бишкек шаарында турушат. Ошол сиздерге ушул басууда, кыймыл аракет кылууда, ушул пространствода мындай айтканда өзүңүздөрдү алып жүрүүдө ушул коопсуздук маселелери кандай? Себеби кээде көрүп калабыз ушундай чет өлкөдө, көбүрөөк Европа мамлекеттеринде, Америкада болсун, Япония, Кореяларда атайын ыңгайлуу депчи. Мындай көз азиздердин укуктары аябай жакшы сакталган. Ушул мындай атайын басып бараткан жерде дагы ушундай тепкичтер бар өзгөчө деп. Ушул Кыргызстанда болгондой. Кыргызстанда мен мындай эң башкысы мен жеке өзүмдүн пикиримди айта кетсем, негизи мамлекет шарт түзүп бербесе да эң башкысы көз көрбөгөн инсан үйдө отурса, эч нерсе кыла албаса дагы, бирок ошого эң биринчилерден пенсия төлөп берип атканга альхамдулилля шүгүр дейм. Мен жеке өзүм көз карашымдан анткени иштей албасак дагы, үйдө отурсак да бизге кой ушу калып калбасын деп берип атканына шүгүр. Шартка келе турган болсок, албетте кээ бир жерде ыңгайсыз болуп калат. Анткени сен бара жатсаң, ал жер бүтүн болушу мүмкүн, эртеси күнү барсаң ал жерди казып ташташы мүмкүн. Тиги тепкичте жаттап алсаң, тиги тепкич эртең жок болгон жер түп-түз болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда кыргыз элибизге рахматулла ыраазы болсун. Неге десеңиз, кайсы жакта кетип бара жатсаң, ал ким болот, ал улутуна карабайт, ал жынысына карабайт, келип дароо сиз каяка барат элеңиз, жүрүңүз алып барып коеюн деп, алактын өкүмүнө ал бекер салып кетет, бекер жеткирип коет. Кээде ушундай учур болот, элестетесизби? Таксини төлөп салып ийген учурлар болот кээде. Анан шарттарга келе турган болсок, азыр Кудайга шүгүр мурунку караганда автобустар сүйлөп калды. Кыргыз тилде кайсы аялдамадан түшөсүң, кайсы жакка барасың, аны айтып турат. Ал жагы бар. Эми минус жактарынан болсо, албетте дагы көп шарт түзсө болот, бирок ушул нерсеге келип биз шүгүр кыла турган болсок, Аллах Таала мындан да жеңилирээк кылып берет, Кудайым буйрса. Азамат мырза, мисалы үчүн ошол кандайдыр ошол кемчиликтер болуп калса адамдачы, ошол көз көрбөсө же сүйлөй албаса, эң негизги ошол адам үчүн ошол ситуацияны кабыл алуу. Бул өтө оор нерсе. Сиз ошол нерсеге душар болдуңузбу? Ошол кабыл алуу сезими кандай болгон? Анан ошону кантип өтүш керек? Демек мен өзүмдүн көзүм көрбөй калган бул мен жеңил эле кабыл алгам. Биринчиден өзүм жашоомдун, анткени кетсеңиз мен төрөгөнү бир көрбөгөнүм үчүн мен үчүн жеңил болду. Бирок ошол эле учурда көрүп жүрүп көрбөй калган инсандар досторубуз бар да, алар кыйын болуп калат экен. Неге десеңиз, элестетиңиз, бир эле учурда кызыл жашыл өңдү көрүп тым эле укмуш болуп, жайдары жашоосу гүл болуп жүргөн инсан Аллахтын сыноосу менен келип көрбөй калса, аны кабыл алуу кыйыныраак экен. Анан ошол эле учурда бизде айлана чөйрөдөгү инсандар, бизди мындай кээ бир инсандар бар экен, аңсызым бар экен, көз көрбөйт десе эле, бул көзү көрбөгөн инсан эч нерсе кыла албайт, айыр мамиле кылышат экен да, эч нерсе кыла албайт. Буга бир жардам бериш керек. Кайсы жакта болсо да биз түртмүрүктөп жардам берип жүрүшүбүз керек деп ойлойт экен. Жок, ал туура эмес. Албетте кээ бир инсанга болушу мүмкүн, бирок кээ бир инсанга ал нерсе кереги жок. Мына мисалы мен өзүм басам, өзүм турам, өзүм олтурам, өзүм кирип, өзүм жууйм, тамактын түрүн жасайм. Жада калса билесизби, көз көргөндөрдүн жашоосуна кызыгып, Аллахтын өкүмү менен алар эмне кылса ошону үйрөнгөнгө аракет кылып, азыр мен мисалы машинаны үйрөнүп алгам, машина айдай алам. 70 скоростька салып туруп, анча мынча көз көргөндөрдүн көзүн тагып туруп отургузуп, кел мени айткыла, улуудар атыңа даалгыла деп айдап кете берем. Анткени сөзүм. Анткени көз көрбөгөндөр Аллах ушуну бизге сыфат берген, алхамдулилля шүгүр. Машинаны айнектен ачып койсоң, канча градуста машина кетип бара жатат. Канча градустан кийин жол чырак жанат. Канча градустан жана жолдогу чийимдер бар, ошону сезген көз көрбөгөндөр бар, билесизби? Андан аскар көз көргөндөргө Аллах ушуну мүмкүнчүлүк берген. 42 километрге чейин чуркаган менин группалашым бар. Өмүрүндө көз көрбөгөн, Япония, Кореяга биринчи орун алып келген. Караңызчы.
Аллах да ушундай мүмкүнчүлүктөр берген да. Аны биз көз көргөндөр бакыш бул иче албайт, бул жей албайт, тамак берсе мен кашык менен берем. Жок, андай эмес. Биздики альхамдулилля шүгүр. Карабайсызбы? Ошого ар бир инсан бул өзүнөн болуш керек. Баягы кабыл алганы, көз көрбөгөнү, баса албаганы, тутукту сүйлөй албаганы, укпаганы бул Аллах Таала берген ыйман менен кабыл алат го. Эгер ыйман болсо мен ойлойм, ал көрбөгөн инсан да бактылуу. Баса албаган чолук да бактылуу. Неге? Аллах Таала хидayet берип койгончу. Эгерде кабарың жок болсо анда бул нерсе кыйын болуп коет деп ойлойм да. Досторуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай досторуңуз бар? Досторум өтө көп, билесизби? Менин ушундай бир досум бар, карлар үйүндө жашайт. 2 колу, 2 буту жок. Ийди өйсүзбү? Көзү көрөт, кулагы угат, мурду менен мага видеозвонок чалып, мурду менен Куран жаттап атат. Кантип дейсизби? Кадимгидей дубалга түртүп келет да, башы менен мурду менен түртүп, аяттарды устазынан угуп жаттап, кайра ошону мурду менен баскылап, башын кыймылдатып, устазына ошону тапшырт элестетесизби? Ошол киши WhatsApp'тан тапшырабы сабакты? WhatsApp'тан. Ошол киши дагы ошол жерде намазын калтырбай окуйт. Ошо турган турпатын альхамдулилля шүгүр дейт. Мага чалат, Азамат дейт. Эчтеке болбойт. Беште иншалла экөөбүз чогуу болобуз. Бийик деп киште пайгамбарлардын жанында, сахабалардын жанында болобуз деп, ал ушинтип элестетесизби? Анын сөзүн мен укканда, карачы, Аллахта ушундай 2 колу, 2 буту жок болсо дагы, аны бирөө келип памперстен которуш керек, тамагын бериш керек. Бирок ошондой кыйынчылыкта дагы ал альхамдулилля шүгүр, Аллах Таала мени колдоп турат деген инсан ошентип жашаса, анда башка адамдар жөн эле майыпка деп ойлойм да. Алтын саны бар инсандарчы. Ошого шүгүр дейт. Анда бир досуңуз бар, элестетиңиз, 2 көзү көрбөйт, 2 кулагы укпайт. Ал киши да 5 вакыт намазын калтырбай окуйт. Карайсызбы? Мисалы, намазын убактым жок деген инсандарга мисал да, көрдүңүзбү? Карайсызбы? Аллах Таала жок нерсесин кылып атат. Да бир дудуктар барыңыз, эми ал баласын эне да, эне дудук болсо дачы энелик немеси сүйүүсү күчтүү экен бала. Кантип карайт дейбизби? Бир колуна жипти өзү кармап экен, бир жибинин учуну баласынын бутуна байлап койт, анан укпайт да. Кечинде ыйлаганда моюп тепкилсе, мен балам ыйлап атат деп, эненин сүйүүсү балага турат экен, дароо баласын карап, эмизип, кадимгидей жалагын которуп, кайра алып жатып алат экен, караңызчы. Күчтүүлүгүн, эненин сүйүүсү. Демек, аял киши, бизге окшогон эркектер, негизи жалпы эркектер көп сүйбөйт экен. Чыныгы сүйүү эненики балага гана болот экен да. Биз сүйөмгөнү бул жөн эле сөз экен да. Комплимент экен бизгечи. Так чынап келе турган сүйүү бул баласына кирип кетет экен, карайсызбы? Ошого энелерге рахмат. ДЦПларды таштабастан, параличтерди таштабастан, менин балам бир күн болсо бир күн угуп кетет деген жакшы ниетмен жашагандар бар. Анда бир досубуз бар, караңыз. Өзү көрбөйт байке. 11 тууган тең көрбөйт. Эже 8 бир тууган, эже да көрбөйт, 8 бир тууганы да көрөт. Алас келгенсип балдары да көрбөйт. Буттарын шылдырак байлап койгон. Балдары жогуп кетсе акын шылдырак менен үнүн угуп барып тагып келет дагы жашайт. Эми караңыз, күйөөсү аялын көрө албайт, аял күйөөсүн көрө албайт, бала апа атасын бири-бирин көрө албайт. Өмүрүндө алар кандай сулуу, кандай экен бири-бирин элестетип жашай албайт. Бирок үн аркылуу көрүп, жит аркылуу сезип жашайт. Алас келгенсип, азыр кээ бир бааз сиздерге Алла разы болсун, сиздер ушундай шарт түзүп бергенсиздер, аялыңыздарга, балдарыңыздарга. Аларда эч кандай шарт жок, жөнөкөй эле квартирада жашайт. Үйүнөн туалетке чейин зым тартып койгон. Баардыгы ошо зым менен кармап туалетке барып, кайра зым менен кармап үйгө келет. Альхамдулилля шүгүр деп кайгырбай, капаланбай, позитивмен жашайт. Ушундай досторум бар меники. Айтып коем, булар чыныгы бейиштин тургундары деп алар мен сыймыктанам да. Машалла, амин, айтканыңыз келсин. Сиздин энеңиз ДЦПларга массаж жасайт, жаңылышпасам. Ооба, ал киши азыркы Арчалы деген айылда атай мамлекеттик жумуш бар, реабилитационный центр. Ошол жерде Кыргызстан элестетесизби, булун бурчунан ДЦП параличтер келет да. Аны айтып атасың, байке дейт, десем, экөөбүзгө дейт, жашообуз көзү көргөндөрдөн да жакшы экен. Эмне кетсем, ушундай инсандар келет дейт, баса албаган, тура албаган дейт. Аларды көрүп мен шүгүр келтирем дейт да. Демек, алар дейт, бирөө көтөрүш керек дейт, бирөө түшүрүш керек дейт. 19, 40, 50 жашка чыккандар бар дейт. Кээ бирөө 5-6 жаш ошонун бар дейт. Баягы бакш, эне көтөрүп жүрөт дейт. Ата көтөрүп жүргөн көргөн жокмун дейт. Караңызчы, эне көтөрүп жүрөт. Бирок ошону дагы ошолор жашоосуна шүгүр кылып атат, Азаматбек. Андан да шүгүр биз кылышыбыз керек деп, ошолор көрүп, энем шүгүр кылып, каниет кылып, мен жок дегенде колумдан эмне келсе жардам берем деп жүргөм. Бирок демек менин жардамым булар кичине колумда бүгүлүп атса, массаж кылып укка алсам, мынтип түзөлүп калса, демек мен ошол адамдын оңуп кетишине, басып кеткенине кошкон салымым деп сүйүнөт, караңызчы.
ала алып ага бут салып бере албайт, кол салып бере албайт. Бирок кичинеси да кол бүгүлбөс, бүгүлүп мынтип иштеп калган үчүн мен кичинеси да салым коштум деп сүйүнүп ошондой коштуп жашайт карабызбы. Бул Аллахтын берген бир жакшылыгы. Өзгө келген кубаныч да бөлөк бирөөгө тартуулуу. Чындап келсе наоборот, көз көргөндөр азын алып атпайбы, мен кыла албайм, мен антый албайм деп андан ошого кетет да. Замандаштарга айтып калам, келиңиз ошолордун жашоосуна бир жарым саатка, 1 саатка барып жашап, ошолордун жашоосун көрүп көрөсүз. Сиздин бутуңузду тагып көрөйүн, көзүңүздү тагып көрөйүн, кулагыңызга бир кебес салып көрөйүн. Анан ошонун жашоосун жашап көрүңүз. Демек чындыгында ким мактуу экенин сезесем. Ой, антпей мен көрбөй калсам, укпай калсам эмне кылам деп антпеңиз. Сиз кандай ниет кылсаңыз Аллах таала берет. Жакшы ниет кылыңыз, баары жакшы болсом. Чын эле дейт карабызбы. Анда ошо кыстырма бир досумдун бир окуясы эсиме келди. Жакында бир тиктокко аябай хит болду, киши элестетиңиз. Аялы коляскада отурат, күйөөсү көрбөйт. Экөө кадимде үйлөндү, той берди, өңүрөт, эми элдер келип, "Эмне үмүт үйлөнүңөр?" десем дейт аялы. "Менин күйөөмө дейт, көз болом дейт, күйөөсү мен аялыма пут болом" дейт карабызбы. Азыр алхамдулилlah балдарын төрөп, кадимге карайт, үйүндө аясы жүрмөлөп, балдарын эмизип, кадимги кирпилерин жууп, тазалап, сонун оокат кылып, күйөөсү массаж кылып иштейт, кечине күлүп жайнап тосуп келет. Мына. Жашоодогу чыныгы бири-бириге болгон жакшылыктын гармониясы. Машалла, сиз бакытты кандай элестетесиз? Бакытты. Бакытты мен ушу жашап жаткан мүнөттөр, секундда жашап жаткан ушул бакыт го, ушул мүнөттө жашап жаткан бул бактылык бакыт мен үчүн. Ушул таңды көрүп, ушул мүнөттө, ушул секундда эң чоң нерсе. Башкасынан биринчи. Өмүрүңүздө ушундай бир суроо болду белесизби? Неге ошончо адамдын арасында менин көзүм көрбөйт деп? Бул өтө сонун суроо. Андай суроо кандай десем, бул балким кичикесинде болгон болушу мүмкүн. Анткени элестетиңиз, балдар ойноп жүрөт, сен да ойноң керек да, баласың да. Чыгып алып балдар десе аны издеп монтип колуңуздун эле сыйпалап эле таппай жүрсөң болгондур. Бирок азыр карап көрсөңчү, бул нерсе бул балалык учурда болгондур. Бирок азыркы көз караш менен карай турган болсоң, бул эч нерсе эмес. Анткени бул бар нерсе өтүп кетет экен, шүгүр. Бирок ошол учурда биз кичине кезде баягы эмнеге баарды көрөт, мен көрбөй калат дегенди апабызга кичкезе бергенде апам бир жүрөгү зыр деген экен. Ошолду как раз баягы айткандай, бул чоңойсо кантип иштейт, биздин кичине кезде кыял. Чоңойсо бизге көйнөк алып бересиз дегенде, бул кантип көйнөк алып берет, кантип иштейт, буну ким карат, ким не этет деп эле ошондо апабыз эч кимге айтпай күндүзү күлсө, кечинде төшөктүн ичинде эл ачканда, аттың булар кантип эткен, канткени булар ошо кыяла жетет, канткени ушу көзү көрүп кетет экен деп ушинтип бир дуа кылчу экен да. Демек атасынын энесинин дуасы менен алхамдулилlah шүгүр азыр биз көзүбүз көрбөсө дагы көргөн кишиде алхамдулилlah шүгүр сонун жашайбыз. Эмнеге кошо улай кетти, эмне сагыш берет десеңиз, мен тааныбаган инсан болуп, ал ким болот, кайсы дүйнөнүн планетасында жашабасын, ошол инсан ийгиликке жетсе эле ошону көрүп мен жыргай берем. Анткени ал инсан жыргап атса, утуп атса, бир ийгиликке жетип атса, мен өзүм ийгиликке жеткенсип, ал сүйүнүп атса, мен ошону эле сүйүнүп, кубанып, ошолордон жакшы энергияны алып жыргап жашай берем. Машалла. Менде мындай бир суроо бар. Азамат мырза, сиздин абалыңыз сизге эмнени үйрөттү? Менин абалым мага чыйрак болгонду үйрөттү. Менин абалым өзүмө күчтүү, кайраттуу, сабырдуу болгонду үйрөттү. Мүнөт сайын оң болгонго үйрөтөт өзүм. Азыркы турган турпат. Анткени жашоодо болгон ар бир кыйынчылык, ошо төмөндө жашоодо болгон сүзүп кеткен, жыгылып кеткен, бир нерсени туура эмес барат, адашып кеткен нерселер, ошонун баардыгы бул мен азыркы турган турпатым мага күндөн күнгө чыйратып, күндөн күнгө кайратты, күндөн күнгө күчтүү болгонго үйрөтөт. Машалла. Машалла. Сиз кандай деп ойлойсуз? Неге Алла субхана таала ушундай кээ бир адамдарга ушундай сунуулорду берет? Көз көрбөгөн Көз көрбөгөн же ошол ДЦП болгондор же башка ушундай эмелер, кемчиликтер менен төрөлгөндөр же болуп калгандаргачы? Мен мынтип ойлойм. Эң биринчи бул Аллах таала мындай бир мүмкүнчүлүк берген баарыбызга эле жакшы жашап, жакшы Аллахтан таанып кеткен. Бирок мындай мүмкүнчүлүк берген себеби эң биринчи бул өзүбүздөн кетет го дейм да. Эгерде сен өзүң кандай бузуку, өзүң Алланы тааныбаган кандай шалтырук болсоң, демек
сен өзүңнөн болгон нерсе балаңа да кетет. Ошон үчүн жана ДЦП параличте төрөлүп жатат да. Эсептен десең, өзүңдү арытып билбесең, өзүң намаз окусаң, өзүң ибадат кылбасаң, өзүң Алланы тааныбасаң, убагында арам нерсени жеп алгансың, убагында көзүң менен сактай канча көзүң менен кыстарманы чечинип таштагансың, туура. Ошону жүрө берген үчүн балдары ушундай төрөлүп калат. ДЦП паралич жана башка. Андан сырткары бул Аллах Таала азыркы учурда ушундай ДЦПлардын көбөйүп жатканы, көз көрбөгөндөр көбөйүп жатканы, демек Аллах Таала бул менин жеке пикиримде алтын саны бар инсандарга өрнөк кылып көргөзүп жатат. Мана мисалы сиздер бир жакшы бир тоону, сууну азаматбек менен көрдүң деп айтсаң, мен аны көрө албайм да. Только угуп турам, ооба мен уктум дейм. Силер мисалы бир нерсе мен айтсам, жок мен көрө элетмин дейсиңер да. Демек Аллах Таала сиздер көзүңүздөр көргөн үчүн сиздерге ошону көргөзүп атат да. Караңыз, бул Аллахтын бир берген бир жакшы немат. Көргөндөргө көргөзүп айтып атат, укпагандарга бизге угузат. Машалла. Эми ушул эфирибиз башталган учур сиздер умрага барып келдиңиздер. Анан ушул умрага сиз биринчи барганда, балким экинчи жолу барганда, эми мисалы үчүн мен Кабаны мындай жандуу көргөм да. Ушул үстүндөгү ушул материал кисваны көргөм, Кабанын мындай плюс-минус мындай көлөмүн билем, канчалык чоң экенин, Хижир, Хажар ойлосуп аткандай турат. Ошол жактагы атмосфераны эми көрөм да. Сиздер аны такыр көрбөгөн адам катары угуп билип, бирок ошол жакка барганда кандай сезимдер болду, кандай ойлор болду? Эми ал жерге барганда мындай көрбөгөн инсандын, көз көргөн билем, көрбөгөн инсандын ал жердеги адамдардын кубанып жатканы, ошол жерге жеткени, жанагы ташты кармаганда, ошол жерде болгон ар бир окуя тарыхы бар да, ошол жерге жеткен сайын ошону көрбөсөң дагы көз алдыңда элестетип калган бөлөк нерсе экен. Көз жүрөктүн көзү менен көргөн такыр бөлөк нерсе экен. Мисалы ошо дин устаздар менен барганда айтып атыр, бул таш, бул мындай болгон, тарыхы мындай болгон, кармагыла, жосо жетип ким өп калса кандай сонун, албетте жетип өпкөндө ал бөлөк нерсе. Могу көкүрөң менен көргөндө билесизби? Адамдар канча кыйынчылыкты карабастан ошол жерге жетип, ошончо кыйынчылыктан кийин жана ташты келип өпкөндө, жана жер келип я Алла деп дуа кылып жаткандагы анын кубанганы, сүйүнгөнү, дуам кабыл болуп атат, менин күнөөлөрүм кечирип атат деген жүрөгүндө кайнап жаткан нерсени сен өзүң кошо көрүп, ага сен кошо журулушуп, көрбөгөн көзүң менен көкүрөңдү көргөнүң менен барып барлашкан такыр бөлөк нерсе экен. Анткени чын эсеп айтканда таш кандай өңдүү, кандай жабылган, эмне болгон элестете албайбыз да. Бирок чын жүрөктүн көзү менен көрүп туруп, я Алла, бергениң альхамдулилля шүгүр дегениң, бул анча мынча мен деген олуянын, мен деген такванын дагы дуаңдын кабыл болгону деп ойлойм да. Көрбөй туруп, ошондой Аллахтын кудуретин жүрөгүң менен сезип туруп, жанды энеңден өткөрүп туруп, ошону көрбөгөн көз аркылуу жашың менен агып туруп, сезгениң болсо, бул чоң бир Аллахтын берген жакшылыгы. Машалла. Мадинага барганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабрынын жанында кандай сезимдер болду? Ал жерде билесизби? Пайгамбарыбыз кадимде мага сүйлөп аткандай сезим болду да. Мисалы, кадимде мени менен сүйлөшкөндөй сезим болду. Элестетесизби? Мисалы эми ал жерге барганда өзүнчө ортодо бөлүп турат. Ошол жерден Аллах Таала каалаган гана инсан өтүп алат экен жакынча. Бизде ошо устаздар жетелегенде именно ошо даана так маңдайынан өткөрөт да, ошол жерден жеткенде жүрөгүң такыр бөлөкчө болот. Жүрөгүңдү бир мындай бир бөлөкчө бир мындай бир кандай десем бир нерсе жууп туруп анан кайра жүрөгүңдү салып койгон сыяктуу. Ал жерде жанагы көрө албас, ичте балекет бүт вирустун баары жок. Таптакыр бөлөкчө нерсе. Ал сезим эми көз көргөн инсандарда кандай болду билбейм, бизде ошондой сезим болду да. Келгени кадимки жүрөгүң эле кубанып, сүйүнүп, жана жерде жүрөгүң дирилдеп, кадимки карачы, пайгамбарыбыз менен Аллах Таала жолуктурду. Пайгамбардын жанынан мен өтүп бара жатам. Акыретте көздөрүм ушу пайгамбарыбыздын баягы жамалын көрүп, ошол жерде пайгамбарыбыз колунда жана Фердавс беште Кавсарсын ичем деген элес келди, карайсызбы? Чын жүрөк. Бул бөлөкчүсү болот экен да. Аны ошо кээде айтып калдым, ошол жерде жүргөндө да, ушул жерге келген инсандар жок дегенде бир неме киргизип койсо жакшы болмок деп ойлойм да, мыйзамчы. Көздөрүн баары таңып койсо, ошол жерден да чыныгы Алла Таала кылган сүйүү менен, пайгамбарыбыз кылган сүйүүнү жүрөк аркылуу сезип өткөндөр болсо кандай сонун болмок деп келип ойлоп коем да. Жүрөк менен көрмөк. Машалла. Ушул сапар, балким буга чейинки сапарда дайым сиздин жүрөгүңүздө сактала турган
өзгөчө иис калтыра турган, өзгөчө мындай эсиңизде кала турган кандай учур болду? Умрада. Умрада. Умрадагы бизде эске кала турган, биз биринчи барганымда болду да карабайсызбы? Аллахтын кудурети менен 2 көз көрбөгөн, 2 дудук, 4 коляскачан бардык да. Биринчиден карабайсызбы? Эсимде калган карабайсызбы? Аллах Таала ушуна мага сабак берди. Дудук укпайт, сүйлөбөйт, көз көрүп ошо киши менен жетелеп атты. Карабайсызбы? Экөөсү жетелеп жүрөт жана жердечи. Калгандар коляскачандар көтөрүп атат, түшүрүп атат, аякта жүрөт. Именно ошо экөөсү Аллах Таала кошуп коюптур да. Экөөсү мен айтам, тепкичти, ал тепкичти мага келгенде бак ушинтип калат. Мен жыгылып кетем, аны тартып кетем, ал мени түртөт. Экөөсү ушинтип жүрдүк да биринчи барганда. Жанан суу ичким келет. Мот мен неме этем, суу экенин түшүндүрө албайм да. Айлам кетип кол көтөрүп десем, деп анын чуркаба суу көтөрүп келип, демек Аллах Таала мага ушундай мүмкүнчүлүк берди, өзүм да кабыл алдым да. Аллах Таала мага сабак берет атат. Азамат, сен тилиң менен көп сүйлөгөндөн көрө ибадат кыл деген мүмкүнчүлүк берди дедим да. Тили жоктор канча жүрөт, бирок сага тил бердим, ошонун баардыгын билген Аллах Таала үйрөттү мага. Анан кулагың Азамат сеники угат, сен энеңди атаңды мен бир күндө Аллаху акбар 5 жолу чакырсам сен угуп келесиң. Ал инсан укпаса дагы бирок келет мага келип ибадат кылат деген ошо жерде мен өзүм сабак алдым. Карабайсызбы, Аллахтын кудурети. Менин баягы угуп жаттап намаз окуп атам да, ал кол менен моот намаз окуйт. Аны көз намаз окуп кандай мен билбейм. Ал мисалы 5 вакыт намаз боло турган болсо 5 кол менен жайып алат да. Моот значит бул багынат, бул пешин, бул асыр, бул куптан, бул билип жаттап алган. Моотуп жетелеп жүрсө, ошентип 3 күн жүргөн экен. Я Алла, карачы Аллахтын кудуретине, я Алла. Ушундай мындай укпай, сүйлөбөй калгандан да мен Аллах Таала сактап койгонуна шүгүр деп мен таасирленгем да. Аны ошо бизге окшогон инсандар көрүп туруп, көз көргөндөр, жөн эле могу жайнамасынын үстүнөн түшпөй элечи, Алла деп күнүгөчө чын жүрөктөн чын ыкыластан намаз окуп калмак эле Алла. Бирок аттиң ошолор бизге окшоп эмес, көрүп турса дагы, бирок бизге окшоп көз көрбөй төрөлүп калбаса дагы, көзү көрүп төрөлгөнүнө шүгүр кылып айткандар мени өкүндүрөт. Анткени айтат го, бул дүйнөдө көзүң көрбөгөн эч нерсе эмес, чыныгы көздөр акыретте көрбөй калат кээде деп атпайбы? Ошондо мен сиздерди ойлоп коркуп кетем да. Акыретте бул дүйнөдө көзү көргөн, бирок акыретте Аллах Тааланын жамалын көрө албай, пайгамбардын колунан сыйпалап кавсар суун иче албай төрөлүп, тирилип калса кандай болуп калат экен, Алла деп мен сиздерди көз көргөндөрдү ойлоп кээде коркуп кетем. Анткени баягы намазга келгенде айтып калат го. Кошумча, мен мисалы бир намазым 1 секунддан өтүп бара жатса убактысы кергенде, жүрөгүмдө устаз да көрдү, кадимки жирилеп, жок мен намаз окушум керек. Устаз каяка? Жок, Азамат азыр биякта элдер табак кылып, жок, мен биринчи намаз окуйм деп устаз ушуну чачтырат. Неге десеңиз, бир намазым секунд убактысы кирди. 1 секунддан мен өлүп кала турган болсом, бир намазым каза болуп, мойнума илинип калып, өлүп калгандан корком. Аны ошол учурда көз көргөндөр бар да. Ой, эчтеке эмес, асыр каза болуп калды, эми куптандын алдын окуп калам, же куптандан кийин окуп калам десе, була кандай Алладан коркуп деп арды эстеп мен жүрөгүм сырт этип, жүрөгүм канжермен саянып канап кетет элестетесизби? Ошондон корком. Ошо Аллах Таала ошондойлордон сактасын деп кээде жүрөгүм түшөт да. Машалла. Азамат мырза дайыма бизди ойготчу да. Тахажжудка, баумдаткачы. Биринчи туруп да. Биринчи туруп дарат алып, анан бизди ойготот да. Тургула депчи. Намаз окугула. Ошондон Аселе же зыярат кечинен мен айткам да, кам санабагыла дедим. Азамат силерди алып жүрөт деген. Азамат силерди алып жүрөт. Бирок именно ошол баардык группа сездим. Азамат биздин группада бар болгон үчүн мындай поездкабыз өтө берекелүү болду, анан жеңил өттү да. Чындыгында мындай кадимкидей Алла субхана таала ошол кишинин айынан мындай бизге көп жерлерден мындай жеңилдик кылып ачып, элестетсеңиз биз Раудага кирип атабыз. Раудага киргенде Азаматты дароо эле тиякта күттүрбөй эле дароо эле эме Раудага киргизип коюптур да. Анан Раудага киргизип туруп биз тиякта күттүк да өзүбүздүн эмесичи очередти. Анан очередти күтүп туруп киргенде намаз окудук, бир аздан кийин асыр намаз башталыптыр да. Анан бизди чыгарган эмес да. Негизи Раудада тез чыгарпайт го, мындай 5 мүнөт элечи. Анан асырдын намазы башталыптыр, биз ошол жерде калып калдык. 1 саат, ровно 1 саат Раудада отурдук да.
Азамат андан да көбүрөөк болуп калды да. Анан ушул мурадеси жанагы неменде эстеп кетем. Биз биринчи адам баягы автобус менен барганбыз 7 саатчы. Мында баягы устатар Алла ыраазы болсун, баягы Аллахтын кудурети менен тез жүргөн поезд менен бардык да, мен түшкөндө эле элестетесизби? Ошол жерде кызмат кылган кызматчылар Алла ыраазы болсун, мен аны өмүрдө көргөн эмес, ал мен да көрбөйт, бири-бирибизди тааныбайбыз. Бирок келгенде машалла кызмат деп мени коляскага салып сүрүп кеткенде өтө катуу ыйлагым келип ыйладым да. Неге десеңиз, Аллах таала ушундай мен бутум бар болуп турса дагычы, бирок коляскага салып мени жеңил желпи Аллах таала жыгылтпастан, чалынтпастан, бирөөгө соктурбастан, тебелтпестен аярым мамиле кылып мени алып баратканга сүйүндүм. Бул Аллахтан берген жакшылык да. Мисалы элестетиңиз, көз көргөндө эле коляскага отуруп сизди алып кете турган болсо кандай акыбалда болосуз? Сиз жаманырсыз, дарочу менин бутум бар эмне десе, мен наоборот уялып Алладан мен ушунчалык сыйлап, аярым мамиле кылып мени ооруп калбасын деп алып баратканыңа альхамдулилля шүгүр дедим. Аллахтан берген бир жакшылык. Кара ал кишиге рахмат айтайын десем, ал кишинин тили кашы араб тилин билбейм. Анан эң башкысы ушу меники кабыл кыл, бешке сураксыз киргизип койчу Алла зурияттан дедим. Анткени ал чынымен тааныбайт да. Анан ушул как раз подкасттан пайдаланып, негизи мен ар бир адамдарга, сиздерге дагы алардын катарында мен тааныбан устаздар болсо деле баарына рахмат айтып берем. Неге дебейсизби? Анткени ал инсан мени тааныган эмес, бүткүл үммөттү кечир, мусулмандардын намазын кабыл кыл, мусулмандарга хидayet бер деп дуа кылган. Анын катарында эң үшүмүш күнөөкөрү көп, күнөөсү көп мен да бар болгом, ата энем да бар, бир туугандарым бар. Демек караңыз, мени тааныбаса да мен үчүн дуа кылган үчүн мен кимге жолугуп калсам бешактан мозгусурга рахмат айтып берем. Билем, башка да мындай нерсени байкаган жокмун, бирок мактаныч катарында айтып коеюн, бирөөгө балким стимул болушу мүмкүн. Сага рахмат десем, неге дейт? Сен мени тааныбасаң да сен мага дуа кылып жүргөнсүң. Сага рахмат десем, мен ата энемди тааныбасаң да мени ата энемди кошуп бешикке кирип кетсин деп дуа кылгансың. Сага рахмат, сизге рахмат дейм да, ошого сиздерге да рахмат. Мен тааныбасам, мен мурун тааныбасаңыздар да сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин көз жашыңыздар менен балким Аллах бизге хидayet берип койгон. Ошого альхамдулилля. Машалла. Эфирдин башында Азамат 4 радио станцияда иштеди деп мен маалымат бердим. Ушул радиодо жумуш кандай башталып калды? Ушул радиого кантип келип калдың? Ал жакта эмне үйрөндүң? Радиого келгеним эмне болуп калды? Мен биринчи негедир негизи көз көрбөгөндө 90% ырчы болгонго кызыгат. Анткени зиректүү күчтүү болот. Бир укканда бир нерсени жаттап алат. Мен мисалы мурун биринчи, экинчи класста ырчы болом деп эле кассетадан бир ырды уксам, бир ырдын дароо жаттап алчумун. Кассетанын 2 бетини калп айтпасам бир жарым саатка жетпей ырларды дароо жаттап алчумун. Ал кайсы тилде болбосун. Кайра ошону угуп жаткан кишилерге кайра ырдап берип койчумун да. Ушундай Аллах Таала берген. Бирок ошол эле учурда досторум айтып калды, бүгүн радиого чалдык, белек утуп алдык деди. Анан мен да эмнеге, кандай радио, кана мен да чалайын деп радиого чалып, белек утуп алдым. Ошондон баштап менде мындай бир сезим пайда болду. Демек ушу кичинекей эле бир желим бир кылдыраган эле бир Кытайдын жөнөкөй эле бир радиосунда, батарейка салган радиодо бирөө сүйлөп атса, эмнеге ошонун ичинде көз көрбөгөн сүйлөгөнгө болбойт? Демек мен аракет кылышым керек деп кадам таштап баштадым. Бирок ошол жерде билесизби, кастинг болду, биз барганда алчу эмес, анткени көзүң көрбөсө эле биринчиден болчумун, экинчиден мен мектеп окуучусу болчумун. Анан ошол учурда Мыктыбек Арсымбековго рахмат айтам. Биздин мектепке келип элестетесизби? Студенттер менен 300 кыз ар ким ар нерсе жасаган. Бирөө торт, бирөө печенье, бирөө тамак көтөрүп ар кимден сурап атат да. Биз 300дөй бала окуп жатак мектепте. Чоңойгондо ким болосуң, окуганда ким болосуң? Баары да бирөө мен машина айдайм дейт, бирөө самолетте учам дейт, бирөө летчик болом дейт. Элестетиңиз, көз көрбөгөндө кантип летчик болмок элек сурайм. Балалык сөз менен айтып атабыз да. Мен бир бурчта туруп диджей болом. Кандай диджей болосуң? Радиодо иштейм. Давай кана бул диджей туура, тигин туурап берем, буну туурап берем. Сенде бир талант бар экен, давайте тартабыз деп кастинг аркылуу менен өтүп кетип, ошондо радио болгон сүйүү, радио болгон алып барчу боло турган кыялымды орундатканга аракет кылдым. Албетте барганда биринчи эле мен дароо Азамат булсага айлыгың, булсага гонорарың, машинаң деп эч ким берген эмес. Бир 5 жылдай калп айтпасам 5 жыл мен бекер иштедим. Эч кимден акча сураган жокмун. Шефтериңе кирсең бардыгы эле Азамат күтүп тур, эртең көрсүн дейт. Алардан бөлөк маалымат каражат интервью алгалы келгенде, биз шарт түзүп берип атабыз деп биздин атыбыз менен алар бренд кылып алган да. Бирок чынап нерсе төлөп берчүмүз. Бирок мен
жок, бул Аллахтын мага берген жакшылыгы, бунун артынан да сонун күндөр келет дедик. Альхамдулилла, шүгүр ошо кыйынчылыкты жеңип, азыркы учурда мынтип радиостанцияда алып барчу. Анан ошол учурда билесизби, кошмо мамлекеттерден келип тарта баштады, Россиядан жана башка мамлекеттерден келип тартканда таң калышты. Биз ойлогон эмеспиз дейт, ошо көзү көрбөгөн адам ошо радиодо кантип иштейт деп. Вот Аллах да жардам берди. Ыры болуп атканда СМС'терди жаттап аласың, 7-8-10 СМС. Кара эфир башталган, микрофон күйзөсүңө бүт СМС шатырат окуп таштасың, адетти угарман сени билбейт. Бул өмүрүндө көзү көрбөгөн киши иштеп аткан үй чуктаса түшүнө кирген эмес да. Ошентип иштедим. Ырларды айтат, так ырларын бери 30-40 ырды айтат, жаттап алам. Так режиссер коет, эфирде наушник деп кнопканы кайсы баскан күйөт, полный баарын күйзүп, чоңойтуп эфирге коноктор чакырам өзүм таап кадимгидей эле. Ошол учурда коноктор келишчи маалыматтарды алмалдан биз малды интернет жок болчу да, кассета, радиолордон маалымат берип атканда жаздырып алам, ошонун баарын чогултуп, мындайча айтканда менин мээм живой компьютер болчу да. Любой жакта гезитте көз көргөнгө көтөрүп барып, акыркы бир тыйыным болсо алып барып, гезитти алып, мугалимдерге окутуп, бүт маалымат баарын мээме сактап, келген коноктордун баарын историyaсын шатыратып, көргөн диджей эле, көргөн киши эле айтып, чогултуп эфирде алып барчумун. Альхамдулилла, шүгүр. Ошондо иштеп калдык радиостанцияда. Машалла, Аллах берекет берсин. Рахмат. Абдан биз үчүн дагы мындай укканга, элестеткенге мындай сонун болду да. Көз тийбесин, аябай кызыктуу болду иншалла. Сиздин бир өмүрүңүздөгү өткөн тажрыйба биз үчүн аябай жакшы сабак болду. Кудайга шүгүр, машалла. Көптөгөн адамдарга сабак болсун буйруса. Өтө бир бүгүн мен айтат элем, бүгүнкү темабыз шүгүр темасы, э? Бүгүнкү эфирибиздин темасы шүгүр. Ошол Азамат мырза Instagram страничкада аябай активдүү. 60 миңдей подписчиктер бар. Анан дайыма мындай жакшы нерселер менен бөлүшөт. Анан аябай көп хадистерди айтат. Анан ошол сизге мындай өзүңүзгө эң жаккан хадис кандай? Эң ошо хадистерди жаттап аткандагы хадис, мен жүрөгүмө бир тийген хадис бар. Өтө азыр да уксам жүрөгүм тирилип турат. Анда бир хадис мага күч берет. Кайсы хадис десеңиз, айткан, Аллага жетүү үчүн дейт, ар бир амалды тосмо бар дейт. Бирок ла илаха илля менен атанын баласы үчүн кылган дуада эч кандай тосмо жок дегенди укканда мен жүрөгүм аябай катуу тирилдегенде, демек менин атам мен үчүн любой нерсени Алладан сурасачы, керек болсо баардыгын берет турбайбы? Аталарга ушундай мүмкүнчүлүк берген турбайбы? Аллах Таала карачы деп аябай сүйүнгөм. Экинчи хадис болсо, бул намазга коомат айтылганда асмандын дарбазалары ачылып, дуалар кабыл болот деген хадис мага күч кубат берип турат. Элестетиңиз, сен намазга турдуң, дароо Аллах Таала эми асманды эч ким ача албайт, Аллахтан башка эч ким ача албайт, адам ача албайт, миллиондогон ученыйлар ача албайт. Аллах Таала шарт ачты. Элестетиңиз, үйүңүзгө келсеңиз бирөө чуркап барып пульт менен дарбазаны ачып ийди. Андан дагы бизди жараткан эки дүйнөнүн падырасы асмандар ачып туруп, дуаңды алып таштаса, бул рахат да. Бул сен миллиард акчаң бияк деле кылып калат. Ошо хадис күч кубат берет. Анан жанагы айткандай жыгылганда, өдөй ылдый турмушта болуп жатканда, кимдин эки кымбат нерсесин алсам, ошого каниет кылып шүгүр кылсаң, аны мен бейишке киргизмечи уялам деген хадис такай күч кубат берди. Ушу үчөөгө мен амал кылып жашайм. Жок деген өмүрүндө 3 хадиске амал кылсам деп, анан 1 хадиске амал кылайын деп бирок кыла албай жүрүп, бирок акыркы бир айдын ичинде кылдым. Буга неге десеңиз, айтат го, кимде ким бул дүйнөдө 5 ок намазын калтырбай такбир менен окуса, Аллах да 2 сыйлык берет экен. Ал 200-лүктөн арылат экен, тозоготтон сакта экен. Ошол хадиске мен кээде көзү көргөндөргө ичимге өтүп аттиң. Ошолда бүт мүмкүнчүлүк бар. Любой жерде жүрүп, любой учурда жамаат менен такбир менен намаз окуса кандай мүмкүнчүлүк бар экен. Аттиң менен андай мүмкүнчүлүк болбойт. Кээде өкүнүп кетем, неге билесизби? Кээде мен аялга окшоп үйдө намаз окуп калам, мен аялдардын катарына кошулган жок деп кээде куркуп кетем. Ошо хадистер менин жашоомо такай күч кубат берет. Ошо хадистер мени жетелейт. Ошо хадистер мага шык берет. Машалла. Анан ушу көрүүчүлөргө учурдан пайдаланып, эфирден пайдаланып, кандай сөздөрдү айткыңыз келет, кандай ойлоруңуз менен бөлүшкүңүз келет? Биринчиден силерге чоң рахмат. Мындай көңүскөдө калган, эч нерсе кыла албаган, өтө күнөөсү толуп кеткен Азамат бирок оңолгонго аракет кылып кадам таштап жүргөндө жетелеп келип чакырып, мындай бир куттуу сыяңар чакырганга Алла ыраазы болсун силерди. Аллах Таала дүйнө акыретиңиздерди бактылуу кылсын. Анан ар бир көрүп жатканга айтат элем. Колуң барбы? Жакшылыкка жарышып берелик. Бутуң барбы? Жакшылыкка
жашап чуркайлык. Көзүң барып жакшылыкты көрөлүк, кулагың барып жакшылыкты угайлык, дилиң барып жакшылыкты сүйлөөлүк. А эгерде жок десең, анда чындап сен көрбөйсүң, укпайсың, баспайсың, сүйлөбөйсүң, акылды инсанга ошосо жетиштүү болуш керек. Иншалла. Алла разы болсын. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн абдан ушул шүгүр темасына байланыштуу Азаматтын өмүр баяны дагы өтө кызыктуу болуп, мындай сонун окуяларды айтып берди бизге, сонун ойлорду айтып берди, жакшы сезимдер менен бөлүштү. Буйруса ушул көрсөтүүбүз көптөгөн адамдарга өрнөк болот, көптөгөн адамдарга сабак болот деген чоң бир үмүтүм бар. Жеке мен үчүн дагы эми буга чейин Азамат таанып жүргөм, буга чейин маектешип сүйлөшүп жүргөм. Ал дагы таасир берди, бирок бүгүн азыр ушул жакта дагы өзгөчө таасир берди. Буюрса көптөгөн адамдарга мыкты таасирин берет деген ойдомун. Иншалла ушул себеп аркылуу көптөгөн адамдар ыйманга жана амалга келишсин деген үмүтүм бар. Буюрса өтө сонун маек болду, өтө жакшы болду. Анан биз ушул Азамат мырза менен умрада жүргөндө Азамат өтө сонун дуа кылат. Анан биз ушул умрада жүргөндө Азаматтан дайыма сурайт элек. Кел, Азамат дуа кылып койчу. Ошондуктан келгиле биз да ошол биздин эфирибизди мындай башкача бүтүрүп, Азамат мырза биздин көрүүчүлөргө да бир мындай элибизге, жерибизге бата кылып койсун. Амин. Бисмилlah. Амин. Аллах Таала чексиз мактоолор болсун, чекчилер болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям жана салават болсун. Ey Rabbil Alamin, сен жүрөктөгү сырларды билүүчү затсың. Жүрөктөгү бардык нерсени чечүүчү затсың Аллахым. Бүткүл инсандын хажатын бүткөрүүчү затсың Аллахым. Ey Rabbim, бүткүл инсанга жардам бер. Алардын күнөөлөрүн кечир. Алардын билип билбей кеткен күнөөлөрүн кечирип, дүйнө акыреттер мактылуу кыл. Ey Rabbil Alamin, биздин жүрөгүбүз муз, таш болуп тоңуп калды. Ошон жибитип ала, сага болгон сүйүүнү жүрөгүбүзгө сал. Пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү жүрөгүбүзгө сал. Өзүң кереметтик Куранга болгон сүйүүнү жүрөгүбүзгө сал Алла. Ey Rabbim, ар бир минут, секунд сайын сени улуктап, сени даңтаганга бизге күч кубат бер Алла. Бизди жаман сөз, жаман көздөрдөн сактарым билем. Ey Rabbim, ушу көздөр сакыретке караганда сен жаманын көрбөсө, көздүн бизге эмне кереги бар? Ey Rabbim, сен бир күнү 5 жолу бизди азанга чакырасың. Эгерде сен чакырганда биз келбесек, анда бизге кулактын эмне кереги бар? Ey Rabbim, биз ар бир 5 күндө бир күнү 5 жолу намазга чакырасың, басып келбесек, буттун эмне кереги бар? Ey Rabbim, бизден разы бол. Бизден наразы боло көрбө. Бүткүл үммөткө хидаят бер. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Амин. Иншалла ушундай бир сонун дуа тилегибиз менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Учурдан пайдаланып биз Бака Исламга чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин даамдуу достор Куликовго чоң рахмат. Жана ошондой эле биздин подкасттарыбызды биз in-house эмерек салонунда тартабыз. Эгерде сиздерге эмеректер керек болсо, келип көрүп алсаңыздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Азаматка, жалпы Заман подкастынын эмгек жамаатына чоң рахмат. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарды активдүү болууга чакырам. Биздин Instagram баракчабыздагы видеолор менен бөлүшүңүздөр. Жакшылыкты жайылтууда баары себепчи бололу. Себепчи адам аткарганга барабар дейт иншалла. Жана ошондой эле YouTube биздин видеолорубуз менен дайым бөлүшүп туруңуздар. Азаматка, устазга, жалпы командага чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.